Эгер Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Бакиев менен жолукканы тууралуу маалымат тастыкталса, анда бул бүткүл кыргыз элине болгон чыккынчылык деп айтты эл өкүлү Узарбек Жылкыбаев. Теманын уландысы кийинки материалда. Парламент жыйынында депутат Узарбек Жылкыбаев Өмүрбек Текебаевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен Кипрде жолукканы тууралуу маалыматтын чын төгүнүн текшерүүнү Улуттук коопсуздук комитети текшерип чыгуу сунушун киргизди. Эл өкүлүнүн айтымында Текебаев чындыгында качып кеткен президент менен жолукса, анда бул кыргыз элине болгон чыккынчылык. Биздин кыргыз мамлекетинде эркинен ажыраган канча жигиттерибиздин өлүмүнө күнөөкөр болгон Бакиев менен депутаттын жолугушу, эгер ошол чындык болсо, мен муну кыргыз элине болгон чыккынчылык деп эсептейт элем да. Ал эми Атамекенчи Алманбет Шыкмаматов бул маалымат жөн гана ушак деп айтып, бул маселенин жогорку кеңештин трибунасында талкууланганы ашыкча көбүртүп жабыртуу деп айтты. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев 2 күндөн бери парламенттин жыйындарына катышпай жатат. Анын жумушка келбей жаткандыгынын себеби азырынча белгисиз. Да, последний единственный. Эскерте кетсек, өткөн аптанын аягында Өмүрбек Текебаев Кипрге болгон сапарын четке каккан. Бирок электрондук билеттин көчүрмөлөрү жана учуунун маршруту маалыматы тастыкталгандан кийин депутат баргандыгын мойнуна алды. Ал Кипрде Европарламенттеги достору менен жолукканы тууралуу бир катар басылмаларга интервью берген. Ал жакта качкындар боюнча эл аралык конференцияга катышканын кошумчалаган. Бирок мындай конференция Кипрде болбогону маалым болду. Эми Текебаевдин Кипрге жашыруун түрдө барып келгени баарына табышмак болууда. Анын бул сапары тууралуу командировкалык күбөлүк берүүчү парламенттин аппараты жана анын катчысынын да кабары жок болгонбу деген суроолуу маселе жаралды. Андан сырткары командировкага чыккандар тууралуу спикердин да кабары болушу зарыл. Суроо ачык бойдон калууда. Эл аралык конференцияга катышканын жашыргандын кереги бар беле деген суроону коомчулук берүүдө. Мунун баары Текебаев бир нерсени жашырып жатканынан кабар берет деп жазышты жалпыга маалымдоо каражаттары. Жергиликтүү маалымат каражаттары да Өмүрбек Текебаевдин бул сапары тууралуу жазып, анын Садыр Жапаров менен жолугушуусу жөнүндө маалымат беришкен. Оппозициялык саясат чекит KG сайты жазгандай, Садыр Жапаровдун уулу Дастан Мусталиев Кипрдеги Ларнака аба майданынын жанында атасы менен жашаарын айткан. Ал эми түрк маалымат каражаттары, анын ичинде Хаберлер.ком басылмасы жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен качкын президент Курманбек Бакиев Кипрде жолугушканы тууралуу маалыматты 11 февраль күнү жазып чыккан. Анда Текебаев боло турган президенттик шайлоого башаламандык чыгаруу аркылуу тоскоол болуу максатында Бакиев менен жолугушканы айтылууда. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевке каршы каралоо кампаниясын жүргүзүп келген Текебаев Бакиевден каржылык жактан жардам сураганы маалым болду деп жазат Хаберлер.ком. Актилек Гүлжигит кызы, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.